Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагы. 1-класс. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе балдар, бүгүн биз силер менен китепканада деген теманы өтмөкчүбүз. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө китепкана деген түшүнүктөрдү ажыратып билесиңер. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, жазуу жана ооз эки кебиңерде колдоно аласыңар. Абышка кемпирдин көмөчү жомогун угуп, маанисин түшүнөсүңөр. Келгиле балдар, сабагыбызды ыр менен баштайлы жана тилибизди жатыктыралы. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй, урматта. Балдар, мен силерге суроо менен кайрылгым келип жатат. Силер үчүн китеп деген эмне? Кандай түшүнөсүңөр? Ким кандай ойлойт? Демек балдар, китеп биздин негизги окуу куралыбыз. Окуу курал болуп эле тим болбостон, китеп аркылуу биз көп нерсеге үйрөнөбүз. Эң негизгиси, китеп силерди билимге жетелейт. Ошондуктан элибиз китепти жогору баалап, китеп билим булагы, билим өмүр чырагы деп эсептешкен. Жана дагы китепти окуган озот, айга колун созот дешкен. Силер балдар, буга чейин китепкана деген сөздү уктуңар беле? Уксаңар, китепкана деген эмне? Китепкана бул китептер сакталуучу жай. Ал жакка адамдар китеп окуганы барышат жана өзлөрүнө жаккан, каалаган китебин ала алышат. Силер да эми китепканага барсаңар болот. Анткени силер 1-классты аяктап окуганды толук үйрөндүңөр. Китепкананын балдар бөлүмүнө барып, өзүңөргө жаккан жомокторду, аңгемелерди окусаңар болот. Китепти канчалык көп окусаңар, силердин сөз байлыгыңар, дүйнө таанымыңар кеңейет. Ошондуктан балдар, китепти көп окуйлу. А силер балдар, китепти кантип туура колдонуу керек экендигин билесиңерби? Китепти окуп жатканда аны бүктөбөш керек. Барактарын айрыганга болбойт. Андан сырткары балдар, китептин бетине калемсап менен чийгилеп, же түстүү калемиңер менен сүрөт тартууга болбойт. Тескерисинче балдар, китепке аяр мамиле кылып, көп окуп, китеп менен дайыма дос болгула. Эми балдар, дептериңерди ачкыла. Көнүгүү иштейли. 1-тапшырма. Китебиңердин 58-бетиндеги 2-көнүгүүнү дептериңерге толуктап жазгыла. Эми китебиңердин ошол эле бетиндеги китепкана деген текстти окугула. Китепкана. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Балдар, силерге жомоктор жагабы? Келгиле анда жомоктор дүйнөсүнө саякат жасайлы. Мен силерге китебиңердин 59-бетиндеги Абышка кемпирдин көмөчү жомогун айтып берейин. Илгери өткөн заманда Абышка кемпир жашаптыр. Бир күнү Абышкасы кемпиринен таттуу көмөч бышырып берчи деп суранат экен. Анда кемпири айтат: "Үйдө ун жок болсо эмне менен бышырам? Андан көрө кампаны шыпырып, булуң бурчтан ун чогултуп кел" деп Абышкасына айтты. Ошондо Абышкасы кампага барып 2 ууч ун чогултуп келет экен. Кичинекей унду көрүп кемпири абдан кубанды. Каймакка унду аралаштырып, тоолок кылып кичинекей камыр жасады. Топ-тоолок болгон көмөчтү ысык мешке салып, Абышка кемпир
чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Көмөч абдан кыпкызыл болуп бышкан экен. Чыдамы кеткен Абышка кемпир көмөчтү алып барып, эртерээк муздасын деп терезеге коюп коюшту. Көмөч болсо терезеде көпкө турган жок. Эки жакты карады да терезеден чөпкө секирип түштү. Чөптөн токойду аралап, андан ары жолун улады. Көмөч тоголонуп баратса, алдынан коен чыгат экен. Сүйүнүп кеткен коен: "Көмөч, мен сени жеймин" дейт экен. "Жебегин мени коен, азыр мен сага ырдап берем" дейт экен. Анан көмөч ырдап баштады. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абышкадан качкамын, мен кемпирден качкамын. А мен оңой эле коендон качып кетемин" дейт экен. Ошентип көмөч коендон качып, андан ары жолун улайт. Тоголонуп баратып, көп өтпөй токойдон ач карышкырга жолугат. "Эй көмөч, мен сени жеймин" дейт экен. "Токтой тур карышкыр, мен сага биринчи ырдап берейин" дейт экен. Анан көмөч ырым баштады. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абышкадан качкамын, мен кемпирден качкамын, мен коендон качкамын. А карышкыр сенден мен оңой эле качамын" деп качып кетет экен. Көмөч тоголонуп баратса, алдынан майпайып аюу чыгат экен. "Эй көмөч, мен сени жеймин" дейт экен аюу. Анда көмөч: "Токтой тур, мен сага ырдап берейин" деп ырым баштайт экен. "Мен көмөчмүн, кампада шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абышкадан качкамын, мен кемпирден качкамын, мен коендон качкамын, мен карышкырдан качкамын, а аюудан оңой эле качып кетемин" деп качып кетет экен. Көмөч тоголонуп кете берет экен. Тоголонуп кетип баратса, астынан түлкү чыгат экен. Бирок ал берки жаныбарлардай болуп, "Мен сени жеймин" дебестен, тескерисинче көмөчтү мактап баштайт. "Ай, көмөч, сен кандай гана кыпкызылсың, аябай сулуу экенсиң" деп түлкү көмөчтү улам мактай баштайт. Мактоого маашырланып, аябай сүйүнүп, көмөч баягы ырын кайрадан ырдайт. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абышкадан качкамын, мен кемпирден качкамын, мен коендон качкамын, мен карышкырдан качкамын, мен аюудан качкамын, а түлкүдөн оңой эле качамын" дейт. "Ай, сен абдан мыкты ырдайт турбайсыңбы? Ырың аябай жакшы экен. Бирок мен карып калгандыктан ырыңды жакшы уга албай калдым. Жакыныраак келип, дагы бир жолу ырдап берчи" деп суранды. Түлкүгө ишенген көмөч шак эле секирип, анын мурдуна конду. Анан кайрадан шаңшып баягы ырын ырдай баштады. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам" деп баштаганда эле түлкү аны ап эттирип жеп коет экен. Ошентип эч ким жетпеген көмөчтү түлкү өзүнүн амалы менен заматтын ортосунда жеп койду. Балдар, силерге Абышка кемпирдин көмөчү жомогу жактыбы? Мен жомокто бир нече жолу көмөчтүн ырын кайталап жаттым. Кана, кимдин эсинде калды? Көмөчтүн ырын ким жаттап калды? Азаматсыңар. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда кездешкен жаңы сөздөр менен иштейли. Кызыктуу, интересный, жомок, сказка, көмөч, колобок, илгери, давным-давно, Абышка, старик, кемпир, старуха. Көрдүңөрбү балдар, китептен көптөгөн кызыктуу жомокторду окуса болот экен. Силер дагы жомоктор дүйнөсүнө саякат кылгыңар келсе, анда китепканага баргыла.
окурман болгула деп айтмакчымын. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Үйдөн китебиңердин 60-бетиндеги 2-көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Сабагыбыз да соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.